Assalamu alaikum, men Sergek Жашоо каналымдын көрүүчүлөрү, катталуучулар, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Кайрадан мен сиздер менен Таалайбек. Бүгүнкү чыгарылышта мен сиздер менен бел оору жөнүндө дагы сөз кылгым келет. Өткөн чыгарылышта айтып кеттим эле, симптому кандай болгондо биздин ошол бел оорубуз ошондой болот деп. Ал бул бүгүнкү сабагымда болсо, бел оорудун мындайча түрү. Мисалы үчүн сиздер жерде жатасыздар, же кроватта жатасыздар, капталыңыздар менен. Эми өйдө болоюн десеңиздер, ооруп кетип атат. Мына ушул учурда биздин кайсы денебиздин кайсы бөлүгүдө, же болбосо денебиздин кайсы жагындагы булчуңдарыбызда проблема болгондугуну мен сиздер менен бүгүн ой бөлүшүп кетким келет. Анда эмесе бул доскадагы сүрөткө көңүл бурсаңыздар, биздин бел омурткабыз. Бул жерде бел омуртка, 5 омуртканын сүрөттөлүшүн көрсөткөнмүн. Өйдө жагда кабырга, жамбар сөөк, кашка жилик келип кошулуп турат. Поясничная подвздошный мышца деп коет. Эми мында кыргызча которулушуну биле албайт экенмин, ошондуктан мен бул булчуңду тааныгандан ушул аталышта таанып келдим. Мен ушундай деп атай берейин, сиздер деле туура кабыл аласыздар деген ойдомун. Поясничная подвздошный мышца деген мына бел омурткабыз. Бел омурткабызда 5 омуртка бар. Ушул 5 омуртканын ар бирине өйдө жагы туташып турат дагы, ылдый жагы келип, жамбар сөөгүбүздүн ичкери жагынан өтүп, алдынан чыгып, мына кашка жилигибизге туташып турат. Эми мунун аткарган кызматы, бул булчуңдун аткарган кызматы бизди ошол жана жерде жаткан учурубузда тулку бойдун белден өйдө жагына, өйдөгө көтөрүлгөндө кызмат кылган, кайра алып барып жаткызып койгон кызматты аткарат. Эми мына сиздерде мына ушундай болуп жатып туруп атканыңыздарда ооруп мына желкеңиздерге чейин, моюнга чейин ойноп ооруп кетип атса, демек ушул булчуңдарыңыздарда уюган жер болуп эсептелет. Эми бул булчуң уюганда кандай ооруларды, кандай зыяндары бар деген жагын айтып кетким келип атат да. Албетте, бул канчалык уюган сайын бул жерде биздин омуртка, бел омурткабызга дагы зыяны тиет. Бел омуртканы кыса баштайт, биринчиден. Экинчиден, мына жамбар сөөктөн өтүп туруп кашка жиликке барып турат. Кашка жилик менен жамбаштын кошулган жерине зыяны келет. Мына ушундай, мисалы үчүн оң жактан уюган болсо, ушул оң жакка салмак салган учурда, мына ушул айлана, ушул жерибиз көбүрөөк ооруду пайда кылып турат. Эми ушул булчуңду каптал жагынан караганыбызда, мына бел омуртканын ар бирине өйдө жагы туташып турат дагы, ылдый жагы могу жерде көрүнбөйт. Аны жамбар сөөктүн ичкери жагынан өтүп, мына кашка жилигибиздин алды жагына келип чыгып кошулду. Эми караңыздар, бул канчалык уюп тартылган сайын, жанагы айткандагыдай эле жамбар сөөктү өйдөгө тартып кетип атат. Биринчиден, өйдөгө тартканда жамбар сөөк өз ордунан жылганда, сөзсүз жамбаштын ичинде, өйдө жагында турган биздин ички органдарыбызда дагы өзгөрүү болуп калат. Курсагыбыз алдына түшүп калат, куюлуп калат. Мына мен курсагымды кантип кетирсем болот дегендер үчүн мына ушул бүгүнкү айтылган нерселерим сиздер үчүн аябай пайдалуу болот. Эми өткөн сабакта мен сиздерге айтып өтүп кеткенмин, квадратный мышца деген жөнүндө, бүгүн поясничная подвздошная мышца. Эми ушул эки булчуңдун кесепетинен биздин бел омурткабыз кысылат, бел омурткабыз кыйшаят, жамбар сөөгүбүз өз ордунан жылып калат, анын кесепетинен биздин курсагыбыз чыгып, ички органдар ылдый түшүп калат. Эми ушул айтылган эки квадратный мышца, анан кийин азыркы айтып аткан мына поясничная подвздошная мышца деген эки булчуңга керектүү көнүгүүдү жасап жүрсөк, сиздер ошол ички органдар ордуга келиши мүмкүн, бел оору жакшы болушу мүмкүн, курсагыңыздар жанагы семиз болуп турган курсагыңыздар ичиге тартылып түп-түз болуп калышы мүмкүн. Аз да болса сиздер эми
Бул жерде албетте сиздердин өзүңүздөрдөн да көп нерсе талап кылынат. Ошону айткандай канча жолу, канча күндө, канча убакытта дегендей калтырбай аткарып жүрсөңүздөр сөзсүз мунун эффекти, пайдасы болот. Аз да болсо сиздердин ден соолугуңуздарга пайдалуу кеңешти, пайдалуу сунуштарымды айтканыма үчүн өзүм ыраазымын. Кайрадан кийинки чыгарылышта сиздер менен көрүшкөнгө чейин сак саламатта болойлу. Бардыгыбыз Аллахка аманатпыз. Ассаламу алейкум.